Wa ma lana fiha ya Rasulullah deb sahabalar сұрағанда, ар bir түгүнө миңдеген сауап берилет деген. Ар bir түгүнө. Эми ойлой бер, бир койдун канча түгү бар, канча жүнү бар. Ар бирине канча болот экен? Эсе кылып Алла Таалам сауаптар берет деген. Аны кечке отуруп эсептей албайсың, канча жүнү бар экен, түгү бар экен. Демек, ушундай сауап берилет, Аллах Субханаху ва Таала эсе кылып берет. Бир эле койгон болсоң, ар бир түгүнө сауап берилет. Ар бир садакаңа, этин садакаңа өзүнчө сауап берилет. Анан эң чоңдагы фазилети хадистерде келет, кыямат күнү келгенде бул сират деп коет. Сират көпүрөгү. Ошол жерде сага улоо болот. Сират көпүрүүдө улоо болгон нерсе уламалар айтат, ошо адамдын кылган курбанчылыгы дейт. Сират көпүрөгү бул дүнүйө менен ахиреттин ортосунда көпүрө. Бул дүнүйө бүтүп, махшар бүткөндөн кийин сират көпүрөгүнө барылат. Ким ошону өтүп барса ахиретке өтүп кетет, бул же нар жагы бейиш иншалла. Экөөнүн ортосунда көпүрө турат, сират көпүрөгү. Мына ушул жерден өтө турган болот адамдар. Ар түрлүү өтөт амалына жараша. Ошол жерде өткөнгө себеп болгон нерсе ушул кылган курбанчылыгың болот. Бул кылган курбанчылыгың баягы улоо болот деген уламалар эки маанасын айтат. Бир маанасы кадимкидей эле ошол курбанчылыгың улоо болот дейт. Ошону минип өтөсүн дейт. Экинчи маанасы уламалар айтат, ошо курбанчылык себептүү Аллах Субханаху ва Тааланы тезде башка улоолорго салып өткөзүп берет дейт. Эми кандай болгондо дагы ошол бүтүн сураттан өткөнгө ушул курбанчылыктын тиешеси бар. Тиешеси бар. Ошондуктан мүмкүн болушунча эң жакшысын сойгонго, эң күчтүүсүнү, чырайлуусуну, семизини сойгонго аракет кылыш керек. Эптеп септеп эмес. Бул Аллага бериле турган нерсе. Кур'ан-ы Каримде Аллах Таала айтат: "Лан таналул бирра хатта тунфиqu мимма тухиббун." Жакшы көргөн нерсеңерди Кудай жолдо бермейинче силер бир деген макамга жете албайсыңар дейт. Чоң макам, жакшы деген адамдын макамына жете албайсыңар дейт.